Assalamu alaikum достор. Бүгін да сіздерге ашча салмақтан арылу бойынша маалымат берген әрекет қыламын. Шындығында бұл өте актуалды мәселе. Себебі мен сияқты салмағы ашча адамдар өте көп азыр өлкөбүздө. Ал эми семиздик деген статусқа жеткен адамдар болсо, бизде мешбеттер көп. Андыктан маани бербей коюуга болбой турган жагдай. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, тыянак чыгарыңыздар жана айтылган сунуштарды аткарганга аракет кылыңыздар. Эсиңиздерде болсо, 1-2 жумадай мурда мен бир марафон баштаган элем арыктоо боюнча. Ошондо мен салмагым 86 кг болчу. Азыркы учурда болсо 87 кг болуп калды. Өзүм уят болуп калдым. Эмнеге десеңиздер, ооба мен арыктоону баштаганмын, бирок ошол жерде бир катар каталарды кетирипмин. Мисалы, башында ушул марафон же болбосо арыктоонун максаты ушул күндөн баштап ушул числого чейин деп белгилеп албапмын. Бул бир ката болуп калды. Анан дагы ошол план түзүп алган жокмун. Мисалы, кайсы эрежелерге баш ийем, эмнелерди кылам, эмнелерди кылбайм деп дагы жазып албаптырмын. Жана дагы катачылыктардан ушундай тамакка болгон, суусундуктарга болгон сүйүүдөн өзүм тыя алган жокмун. Кээде ачыгын айтыш керек, табитибиз болсо болбосо жейбиз. Азыр убакыттын берекеси ушунчалык кеткен, жада калса тамактанган убакыт таба албайбыз. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болгондо эле жеп алган аракет кыла беребиз. Ошого байланыштуу шашлык жегенде тамакты дагы көп жеп алабыз. Анан ошону менен сөзсүз түрдө ашча калориялар өзүнүн ишин сөзсүз түрдө аткарат. Андыктан сиздерге айта турган сунушум, биринчи кезекте эмнеге гана киришпеңиздер, ошол максатыңыздардын жете турган мөөнөтүн жазып алыңыздар. Мисалы, мен бир айдын ичинде 800 грамм арыктайын деп максат коюшум мүмкүн өз алдыма. Жана ал үчүн кээ бир эрежелерди жазып алам. Мисалы, менин максатым 800 грамм арыктоо. Бул чындыгында аз эле көрүнөт бул жактан алып караганда. Бирок элестетип көрүң, айына 800 граммдан арыктай турган болсом, бир жылдын ичинде 9,5 дээрлик 10 кг ташташым мүмкүн. Азыр мен 86 кг болсом, 87 кг. Бир жылдын ичинде 77 кг жетем. Эгерде өзүм түзүп алган план боюнча жашай турган болсом, эмнеге мындай жай арыктайсыз десеңиздер, тез арыктоонун дагы өтө көп минустары бар. Жада калса ооруларга дагы чалдыгып калышыңыз мүмкүн. Андыктан эч качан тез арыктоого кызыкпаңыз. Өтө күчтүү болуңуз, сабырдуу болуңуз. Бир ишке киришкенде аны ар дайым көзөмөлдөш керек болуп калат. Элестетип көрүң, кайсы бир үйдө ошол үй бүлө мүчөлөрү башка жакка кетип калгандай эле 1 жыл, 2 жыл жүрүп келди, көңүл бурбай койду, үйүнө карабай койду, эмне болуп кетет? Ушунчалык эскирип кетет, короосуна дагы чөптөр өсүп, ушунчалык көрүмсүз болуп кетет. Ошол сыяктуу эле ден дагы айрыкча арыктоо үчүн максат койгондон кийин, ага көңүл буруп турбасак, аз болсо дагы жыйынтык болбойт. Биз эми мисалы шашпай арыктаңыз деп атпаймынбы? Бир айына 1 кг деле эмес да жада калса, андан дагы аз өлчөмдө арыктасаңыз деле сиз үчүн өтө жакшы жыйынтык берет деп атам. Сиз мисалы мен бүгүн азыраак жеп, эртең орточо жеп, бүрсү күндө азыраак жеп, ушинтип эле арыктап алам дешиңиз мүмкүн. Бирок бул туура эмес көз караш. Анткени баары бир туура эрежелердин баарын аткарбайсыз мындай учурда. Андыктан четко, ясно кандайдыр бир эрежелерди түзүп алыш керек. Мисалы, мен кандай кылам? Жей турган тамагымы алдыма коюп алам. Эми дасторкондун үстүндө көп нерсе болот. Ошонун ичинен өзүм гана жей турган тамакты бөлөк кылып коюп алам дагы. Ошону дагы толук түгөтпөйм, бир аз ашып калыш керек. Анан дагы ар бир кашыкты оозума салгандан кийин аны чайнап жутмайынча экинчи кашыкты салбайм. Жана ар бир кашыкты
ушунчалык майда чайнайм. Мен табитим ачылгандан баштап тамакты жеп бүткөнгө чейин табитим жоголуп кетиш керек. Ошондо мен үчүн өтө пайдалуу жыйынтык болот. Сиздерге дагы ушул нерсени сунуштайм. Эгер тамактанмакчы болсоңуз, эч качан шашылбаңыз. Эгерде сизде кандайдыр бир көйгөйлөр болуп турган болсо, учур настоящее времяда, азыркы учурда, анда шашылганда тамак жебей эле койсоңуз дагы боло берет. Анча мынча тамакты калтырып коюунун эч кандай зыяны болбойт. Анын ордуна шашышта бир чыны суу ичип алсаңыз, ошол дагы сизге пайдалуураак болот. Негизи сиздерге айткым келген маалымат ушул болду. Маалымат деле эмес, бул жерде туура кеңеш десем болот. Эгер ушуну аткара турган болсоңуз, сизге дагы жакшы жетишкендик болот. Эмесе дагы бир башынан кайталап айтып коеюн. Биринчи, бир айдын ичинде, мисалы, сиз 1 килограмм арыктайын деп өз алдыңызга максат коесуз. Ал үчүн эмне кыласыз? Эртең менен таразыга түшөсүз, салмагыңызды жазып коесуз жана башка числону коюп туруп 1 айдан кийинки ошондо 1 килограмм түшкөн салмакты жазып коесуз. Жана ал аралыкта эмне кылышыңызды өзүңүз ойлонуп аласыз. Мисалы, мен өйдө да айтып өткөн сунушту кылсаңыз болот. Сизге дагы пайдасы бар. Жей турган тамагыңызды коюп аласыз жана аны дагы толуктук өтпөйсүз. Кичине ашып калыш керек. Анан муну жеш керек, муну жебеш керек деп сизге айтпайын. Анткени ушунчалык баары бир өтө бай жашабайбыз баарыбыз эле. Эми каалаган тамакты жей алсак деле дайыма эле андай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Ошондуктан алдыбызга келген нерсени менен чектелишибизге туура келет. Ошону бир аз азыраак жегенге аракет кылабыз. Ар бир кашыкты чайнап жуткандан кийин гана экинчи кашты саласыз. Жана дагы күнүнө 1 кашыктан азайтсаңыз дагы болот жеп аткан тамагыңызды. Мисалы, бүгүн 20 кашык жеген болсоңуз, эртең 19 кашык жейсиз. Жана аны максималдуу түрдө азайтпайсыз. Мүмкүн бир 15 кашыкка чейин жеткенден кийин токтотосуз дагы, андан ашырбай коесуз. Бирок азайтыштын кереги жок. Ушунчалык ушундай эреже менен деле жөнөкөй эле максат коюп алдыңызга киреше берсеңиз боло берет. Бирок арыктоого диета баштадым деп өзүңүзгө айтпай эле коюңуз. Диета деген адамдын жалпоолугун күчөтө турган нерсе. Өтө мындай коркунучтуу дагы көрүнөт бир жагынан. Болду, диета, мен эч нерсе жебейт экенмин деген көз караш пайда болуп калат. Ошондуктан диета деп эле коюңуз. 1 килограмм салмак таштайм деп эле максат коюп алсаңыз жакшы болот. Негизинен ушул 2 жолу көрсөңүз жакшыраак сиңет мээңизге. Азыр бир көрүп коесуз дагы, сохранить кылып коюп видеону кечирээк дагы бир көрүп койсоңуз, мээңизге жакшыраак болуп дагы ушул нерсени балким аткарасыз.